Кайсы суроо берейин. Ошо миллионду жаткызыңыздан ошол пулду чыгардыңызбы быйыл сезондо? Быйыл Кудай кааласа актадык. Актадыңыз, а? Машалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары. Ушул бизди жакындан алыстан азыркы учурда кыргызстандык мекендештер чет жерлерде эмгектенип жүрөт. Москвада, Европада, ошол эле Россияда, Казакстанда, биздин Кыргызстанда кандай жумуштарды кылыш керек туугандар? Мен бүгүнкү чыгарылышта ушул Ноокаттын Кыргыз Ата айлаймагындагы Боркодон ушул Бактекенин коросунан бүгүнкү чыгарылышта бир таза жеке ишкердин коросунан сиздерге бир жеке бизнес тууралуу маалымат берет экенбиз, достор. Сиздер чыгарылышты акырына чейин көрүп туруңуздар. Жакшы ой пикирди, жакшы ой максатты комментарий калтырыңыздар. Эгерде ушул Бактекебиздин кылган мээнети сиздерге жаккан болсо, ушунчалык мээнетин бааласаңыздар, жакшы ой пикирди жазып, толук маалыматты Бактекенин өзүнөн алсаңыздар болот. Биз бүгүнкү чыгарылышта ушул жерге эгилип, ушул парниктерде эгилип турган Кулпунай тууралуу маалымат беребиз, достор. Анда чыгарылышты биз баштасак. Бактеке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук, ишиңиз жакшы беке? Тынчсызбы? Кандайсың? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Мен башында эле сөздүн башында ушул көбүнчө алыскы мекендештер иштеп жүргөнүн чагылдырып, анан кийин саламдашканда дагы ошолор тууралуу көбүрөөк айттым да. Себеп биздин Кыргызстанда ушундай бир жумушсуздуктанбы, балким чет жерде иш издеп жүргөн мекендештер өтө көп. Мен да сизди билем, Россияда өтө көп иштегенсиз. Анан биринчи эле бүгүнкү чыгарылышта ушул башындан кызыгуу, ушул бизнеске кандай келдиңиз, ушул тууралуу бир жакшы кеп баштагандан кийин баардык түшүндүрмөсүн түшүндүрүп кетсеңиз ака. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер. Ошо мына үкем айткандай, мен дагы көп жыл, 12 жылдай Россияда иштедим. 12 жылдай. Ооба. 12 жыл, почти 12 жыл иштедим. Ал жака отурукташып калгансыз, а? Отурукташып калганбыз. Анан иштеп жүрдүк. Иш жакшы болду, Кудайга шүгүр, эми жаман деп эми. Үйлөрдү салдык, тойлорду кылдык, жакшы эле болду. Бирок баары үйүңө тартып тура берет экен мекениңе. Өзүң туулган жериңе да. Анан ошентип келип, изденип атып, балдары менен сүйлөшүп, бойго жеткен 2 уулум бар, ошолор менен сүйлөшүп анан ушул ишти кылдык. Ушул ишти баштадыңыз. Ушул ишти баштадык. Бул баягы өзүңүздүн эле алгы дыйканчылыктан бөлүнгөн үлүш жериңиз окшойт. Үлүш жериңиз экен, а? Ошо 20 сотик жер. 20 сотик жер экен. Анан ошого баштадык. Өзүбүздүн жердештер, алишерлер жана ошо көчөттөрдү алдык, советтерди алдык, ошо 1 жылдан бери консультация берет. Семинарларга катышып, ушу Кудайга шүгүр. Ушунун артынан бир издендиңиз, 1 жылдай. Издендиңиз. Аракет кылып, жакшы болуп кетсин деп эме кылдык. Ишти баштап алыпсыз, кыскасы. Кудай кааласа баштап. Эми биз бүгүнкү чыгарылышта азыр кулпунайлар терилиптир, Бактеке. Эми биз кулпунай сатылышын тууралуу маалымат беребизби, же көчөт тууралуу, ака? Же экөө тең? Экөө тең. Экөө тең, а? Мисалы мына мен көрүп турасың, мына балаганын ичин тепилсем. Тепилсем. 1 апрелден терип баштадым. 1 апрелден терип баштадыңыз. Кудай кааласа, Аллага шүгүр, өтө жакшы болду. Эми 1000 сомдон дагы саттык. Эң аягын 200 сомдон саттык. 200 сомдон эле жакшы экен килограммы. Жакшы өзүн актады, былтыркы расходторду актады. Кошумча мына ылдыйга дополнительный дагы кошупсуз дагы. Бактеке, эми экөөбүз көлөккө кирели дагы бир жакшы сүйлөшөлү. Бул кулпунай негизи биздин Кыргызстанда быйылкы жылы мен билгенден 400 сом, 500 сом сатылып атты. Биринчи чыккан мезгилинде. Азыр канча экенин мен чын билбейм азырчы. Азыр 280ден өткөрүп атабыз Ноокатта. 280 сом. Алар 350ден сатышып атат. Азыркы учурда өткөрүп атасыз. Ушул маалда. Ооба, эми кулпунайды чындыгында ар бир эле үй бүлө алып, балким жей бербеши мүмкүн. Кымбатчылык болушу мүмкүн. Кээде бул бул дефицит нерсе. Эми ушул нерсеге элди кызыктырып, экөөбүз бир жакшы ушул тууралуу сүйлөшөлү. Көчөттөр негизи сатылабы? Сатылат, азыр как раз көчөткө иштеп атабыз. Мына көрүп турасыңар, мына көчөтканы рассадник кылдык. Ошону место даярдапсыз, а? Даярдап койдук, место даяр. Анын ичи курук эле пока азыр, а? Пока курук. Кудай кааласа эртеңден баштайбыз, мына кассетасын алып келдик, торф алып келдик. Усиктер мына. Усиктер чыгып атат, усиктер даяр. Ошол түшүмгө басым кылбай, көчөткө басым кылып. Көчөткө басым кыласыз азыр учурда. Мына бир элге жайылтыш максатында. Элге жайылтыш максатында ушу
каалоочулар болсо мен үйрөнгөнүмү үйрөтөм. Үйрөтөм деген. Үйрөтөм. Жакшы. Жакшы. Буну деле сыр кылып айтпагандар бар негизи. Эми сиз балким жакшы жагын үйрөткөн болсоңуз, анда бир жигерин айтып бериңиз ака. Кандай кылып эгет? Мынау көчөт азыр канча жылдык же канча айлык? Бул көчөттү былтыр август эктин эле 10 айлык көчөттөр. Азыр эсе күчүнө кирген маалда. Азыр эми просто мына биз көчөт чыгарабыз деп ошо усиктерин теп койдук эле, муруттарын. Азыр түшүм пока токтоп турат. Азырдан чыгып атат. Азыр ошо көчөткө басым кылып атабыз да. Көчөткө басым кылсак, анан кийин көчөт дагы эме түшүм боло берет Кудай калса. Бакыт ака, негизи жер өзүңүздөн болду, а? Ооба. Аренда бербейсиз, жер үлүш жериңиз. Ушул үлүш жериңизди өзүңүз эми пайдаланып турасыз азыркы учурдачы. Эми мен сизге мындай бир түшүндүрүп айтайын. Мен азыр бул ишти чындыгында баштап көрө элекмин. Балким мага окшоп баштайын дегендер дагы ушул сөздүн арасында түшүнүп калар. Мен ушундай мына эки жөөктү көрдүңүз. Узуну бир 50 метр чыгат окшойт, а? 45 метр. 45 метр. Ушул эки көчөттү, ушул эки жөөктү алып мен эксем, негизи түшүм ала алсам болобу, пайда тапсам болобу? Ушу тууралуу айтыңчы. Эми пайда эки жөөк менен баштасаң, ушул эки жөөк менен 10 сотикке жете турган көчөт чыгарасың. 1 жылда. 1 жылда. Келбирге. 10 жылга өзүң көчөт өзүңдөн болуп калат. Анан түшүмүн сатсаң эми бир жолу көп акча болбойт эми эки жөөк. Вареньяңа жетет. Өзүң жеген ичкениңе, үйлөнгө жетет. Бала чакага, коңшу, туугандарыңа жетет. Жетет, эки жөөк. Анан көчөттү ошо эки жөөктөн чыгарсаң, 10 сотикке, даже 15 сотикке мына эки жөөктөн чыгат да. Чыгат, а? Анан мен ушуну экөөнү баштап алыш үчүн канча миң расход кылсам болот? Эми экөөнүн айтып берсем, мына пленканын метри былтыр биз 35тен алдык эле. 35тен 26 болуп калыптыр, азандап калыптыр мына пленка. Калың болот экен, а? Калың бул. Жумшак анан чозулат экен. Күйбөйт. 3 жыл гарантия, а? 3 жыл гарантия. Анан эмнеде? Бул эми көбүнчө чөптөн сактайт да? Чөптөн сактайт, нымды бармайт. Анан түшүм таптаза турат. Ар бирине шланга кирет экен андай суу. Капельный шлангдар бар. Булардын метри. Бул үстүгө чачып турабы? Тамчынайт. Тамчынын астына, Ана бул эки жөөктү мейли. Буну неме кылды? Расход тууралуу сүйлөшөлүчү. Ушул эки жөөккө бир канча кетет? 5-6 миң кетсе керек. 5-6 миң сом, а? 5-6 миң сом. Мынакей достор. Эки жөөккө көчөтү менен, анан пленка мына шлангы немелери менен. Олтудан сәл көбүрөөк болуп калат. 10 миң тегерегин айтайлы. Ошондо дагы бир чыдагандан кийин уже мындай бир 4 жөөк кылып. 4 жөөк эмес, сразу мен 15 сотик жерим бар шу жерде. Эгилген. Ошого көчөт чыгып калат да. Ошого көчөт чыгып калат. Жакшы. Ошондо көбүрөөк бир 5-6 жөөк эксең, ондо сатат пайдасын көрөсүң. Аны вообще 20-30 сотик жерге көчөт. Баштаганыңызда канча жыл болду эми сиздин? Былтыр мен августта баштадым. Августта баштадыңыз? Ооба. Мына туугандар, мен Кулпунайдын жана өтө чоңун көргөнмүн. Мындан да чоңдору бар. Бул азыр эме да. Көчөткө деп эме кылбай койдук. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү Кулпунайдын пышканын. Бул эми азыркы учурда Бакыт ака, буга дары себеппи негизи? Дары өзүнүн бир жей турган бир дарылар болобу? Мен буну же куртка каршыбы, же эккенде түбүнө 200 граммдан биогумус салгам, ар бирин түбүнө. Биогумус баягы таза сөл жылан немеси. Таза биогумустан 200 граммдан салгам, ар бирин түбүнө. Бас сүйлөй бериң, Анын өзүнүн немелери бар. Расписание окшоштук түзүласында МПК деп коет, комплексный удобрение. 20-20-20 дегендер бар. Ар түрдүү процентовкада. Азот, фосфор, калий бирге. Ошону алып, мына бочкага эле куюп, суусуна кошуп коесуң, сугарганда кошулуп сугарыла берет. Анан үстүнөн берчү дарылар бар, фунгицидтер. Бунун оорулары эми өзүнө жараша любой эле эгиндин оорулары болот, зыянкечтери болот, ошолорго жараша эмелери бар. Если көчөт ала тургандар болсо, полный консультация, ошо мен өзүм кылган нерсе. Өзүңүз полный түшүндүрүп бересиз. Өзүм кылган нерселердин бардыгын айтам. Өзүм билгендердин бардыгын. Жакшы, Кулпунайдын азыр дагы бир пышкан жерлери кайсы жерде бар эле? Мына экинчи теримди уже эми баштайт экенсиз, а? Бул экинчи балына кетет. Экинчи балына, Мына гүлдөр почти гүлүн төктү уже. Мыналар да бир 2 жумада пишип калат. Бул биринчи гүлдөп, анан кийин Кулпунайды мындай түйүп, бална болуп кетет. Биринчи бална бүткөндө биз мына муруттарын төп койдук да көчөт алабыз. Эми мен сизге дагы бир кызык суроо берейин. Эми бул ишти баштаганда чындыгында ар кандай суроолорду сиз дагы бергенсиз, а? Баштардын алдын ушул гыжалат болуп, гыжалат болуп, көп акчаны саттык. Кулпунайды. Эми сиз биринчи эле ушул объемга баштагансыз да? Ооба.
Birinci жылы баштаган. Birinchi жерди баштадым. Анан быйылкы жылы анан Ылдыйдан, Италиядан келген фриго 40 сомдон алып көчөтүн. Үчтүгүн элитный көчөт. Үчтүгүн, а? Үчтүгүн 40 сом. 5000 көчөт алдык, 200 миң. Анда көчөт тууралуу сүйлөп эткенбиз. Анан ушул жерге канча миң жаткырдыңыз? Мен биринчи былтыр мынерге 800 миңден көбүрөөк кетти да. 800 миң сомдон. Анан быйыл мыналарга иштеп. Кысасы миллион. Миллион жаткырдыңыз. Жаткырдыңыз. Аны дагы бир ыңгай суроо берейин эми. Ошо миллионду жаткырдыңыздан ошол пулду чыгардыңыз быйыл сиз анда? Быйыл Кудай кааласа актадык. Актадыңыз, а? Машалла. Ачыкча болбоду, актадык. Ошол өзү чоң нерсе да, 1 жылда ушуну. 1 жылда. Мында бир жеткирдиң да, расход жаптым. Жапты Кудай кааласа. Машалла. 1000 сомдон да саттык башында. Эми көчөттү сатабыз, а? Ооба. Көчөт сатабыз. Кайсы көчөт эсептелет эми? Мындай бир колго алып көрсөтсөңүз болобу? Мында жулбасаңыз дагы мындай мынау сатылат деп туруп. Мисалы мынаны апарам дагы. Мына уже тамыр чыгарып калды. Мына гүлдөп дагы калды, бу гүлдөрүн үзүп коебуз. Анын ушуна кассеталар бар. Кассетага торф бардыгын алып келип койдум. Торф салам. Кассетага салып ана көлөккө алып кирип, бу жерде тамчылатма суу ана чачыратып сугарат. Дождевиктер. Туман образователь бар. Туман кылып сууну. Ошондой кылып сугарат экенбиз дагы. Бу жерде бир 20 күндө даяр болот экенге. Ошо азыр көчөт алчулар болсо, эртерээк заказ берсе, кайсы сорттон, канча штук. Мен ошого карап иштеп эме кылат. Анан баасын ошондо айтасызбы же азыр эле чечип коесузбу? Баасын эми личкага чыкканда сүйлөшөбүз. Номерди калтырабыз. Номер калтырабыз, а? WhatsApp бар. Эми бу жерде айтпай эле коеюн. Коммерческий тайна болду. Баасын өзү негизи эми айтканыңыз негизи жакшы болот. Мындай общий түрдөчү. Примерно мынанчадан түшүшү мүмкүн десеңиз дагы жакшы болот. 40 сомдон алгам мен. 40 сомдон бербейм. Арзан берем. Арзаныраак, а? 40 сомго чейин болсо сүйлөшсө болот экен кемде. Ооба. Бу жерде мен күзгө чейин пышуу 7 сортум бар. Анан эрте пышуу 2 сорт бар. 9 сорт. 9 сорт бар экен да. 9 сорт бар экен. Нарк катарга өтөлү. Ал кандай экен? Бул германский мен токмоктон алдырганым. Кубанбайкадан. Виценова деген сорт. Виценова? Бул өтө чоң болбойт, бирок Европада ярмаркада 1-чи орунду алган экен. Кусовой качество. Сахар жаман көп болот. Ширин болот тең, а? Жеп көргүлө. Бисмилла. Башкача кулпунайды. Вареньяга өтө ширин экен. Аңа эле боло берет вареньяга дешет да. Өтө ширин экен барбы? Мына усиктер. Ушу көчөткө даярдап атабыз. Сиздер үчүн. Эми элге сунуш бериңиз. Мындай бир ушу эккиле, иштегиле. Бул жакшы ишкен. Эми бир жолу өлө турган катуу жумуш жокко, бирок күндө келип жаш баланы караганда алып караш керек. Көңүл буруш керек. Көңүл буруш керек. Анан муну мындай бир жылан каптап, курт кумурска каптап кетпейби экен? Жок. Эми бул ширин нерсени бардыгы эле жакшы көрөт. Эми өзүнүн дарылары бар да. Дарылары бар. Мына күлөнгөнүн астынан нелер гана чыгат эми? Эчке чыкпайбы? Чыкты. Чөптү сактайт да бул, а? Чөптөн сактайт, нымды кармайт. Нымды кармайт. Мына чөпчү. Бул күлөнгөн учуп кетпеш үчүнбү жагандай? Жок. Жок, бул саман. Бул саман жамгырда терелбей калып, саман эме кылып. Ылай болбосун. Ылай болбосун да. Жакшы. Дагы көрсөтчү жерлер барбы? Ылдыйга барып көрөлү, жаңы Италиядан көчөттөр. Мындай гана. Барабыз, а? Атака баягы көчөткө даярдап аткан мына чоң немеңизди көрүп коелук, а? Ушуну даярдап атасыз. Ооба, даярдап койдук. Бир түшүндүрүп кетпейсизби, мунулар эмне кийинип турат, негизиле? Бул баягы туман образователь деп сууну бая жаңы кассетага келгенде суу куйбайт экенсиң, ушудан эле саатына 2-3 мүнөттөн берип турасың. Ошо электронный эмелерин да алдык, таймер. Эле. Ошол жерде 2 сотик. 2 сотик жер. 2 сотик. 2 сотик. Чыкпай калсын. Я чыгып калат. Чыгат, 2 сотик өлчөдүк. Чыгып калат. Бу жерге бир 70-80 миң көчөт болот экен. Ушуну Кудай кааласа бүттү. Даяр экен. Көчөт даярдасаңыз эми Кудай кааласа көчөткө кеңири элдер келип байланышка чыгып содалашып көрсө болот экен. Ооба. Италиядан келди, Германиядан келди. Бирөөсү германский, калган итальянский. Муналар, а? Өтүп көрөйдөн. Бунун өзгөчө го? Өзгөчө. Үстүлөрү, бунун материал да өзгөчө. Күлөнгө эмес, бая агроспан менен жапканбыз. Агро болот. Ушу польский метод деп ушундай YouTube'дан көрүп калдым да, анан ушундай кылып көрөйүн деп. 4 ряд бул. 4 ряд. Мына жакта үстүндө 2 ряд эле. Бул жаңы бир көрөйүн деп, мына капельный лентасынан. Нерден суу бере турган жердин ар бир жерин тешип чыккансызбы, кандай? Өзү тешик бул. Өзү тешик, а? Готовый. 10 сантиметрден мына. Ары 10 сантиметрден. Мына. Мына. Ушул жаңы көчөттөр, элита. Италиядан келген. 40 сомдон келди дедиңиз, а? 40 сомдон, штугун 40 сомдон. Бунун кулпунайын көрөлү гана бир.
bunun birinci nemesini terip tuttunuz mu? Aldınız mı? Terdik. Bir жол, ha? Түшүмгө басым кылбай атабыз да буда дагы. Күчүктердин көбөйтөлдү. Шындығында өзгөчө экен мунуңуз. Затеняющий, көлөкө кылчу көккө тартсак. Кулпунат onlar. Көрдүңүздөрбү? Россияда биздин мекендештер эмгектенип жүрөсүздөр. Негизде ар бир жерде бир аз мээнет кылса дагы ушундай бир иштерди баштап, ушундай жумуш орундарын түзсөңүздөр болот экен. Бакыт эке ушул толук маалыматты дагы биз бере албай калган суроолорду Бакыт экеге берип, толук маалымат алсаңыздар болот достор. Мынакей Кулпунайдын таза мынакей өндүрүп, жерден мынакей таза жердин, таза Кыргызстандын жеринен өндүрүп чыгып атканын мынакей көрсөңүздөр болот. Апрелде экенбиз мына, апрелдин 15-леринде эктик. Апрелде эктиңиз, а? Ооба. Ушул жер 10 соток экен, а? 10 соток эктиңиз. 5000 көчөт. 5000 көчөт. Буйрса мына ушудан көчөт алып, мынакты полный мынага карточка экенмин. Ошо карточканы казып алгандан кийин буягында толтуруп. Ошондо мына 10 сотокко бир 300 миң жаткызым дедиңизби? Ошо көчөттүн өзү 200 миң болду. 200 миң болду. Мунулар менен бир барып калды эми. 400 миң барып калды, а? Кызматы бар. Кызматы бар. Өзүбүз кылып, бардыгын өзүбүз. Өзүңүз кыласыз да. Мунаны ушундай болобу же дагы бийигирээк көтөрсө болобу? Болсо керек. Бул ушундай эле алып койгон удобу каты. Буга бийиктин кереги жок болсо керек, а? Неге? Себеп дегенде бул бийикке өспөйт да. Көлөкө алып берсе болду. Көлөкө берсек кичине. Болгон өскөн ушунча. Анан жаан өтөт негизи. Сен ошол. Өндүрдөн сактайт. Эртең кышта кандай сактайсыз буну? Кышта өзүнүн агроволокна бар, ошону жаап коебуз. Былтыр ошону жаптым. Былтыркыдай кыш көптөн бери боло эле келет. Боло эле. Бизде мына бир пешенеңизге бир 30 болду. Үч урган жок. Жакшына чыкты. Жакшы. Бакыт эке анда бүгүнкү чыгарылышта ушул толук маалыматты эми колдон келишинче жеткирди окшойт. Айтыла турган сөздөр болсо кеңири айтыңыз. Туугандар ушу көчөт сатылат. Буйрса мен арзан эле берем. Эми сүйлөшөбүз. Бир жолу алкындай чөнтөктү кыйнай турган бааны айтпайм, мындай. Анан консультацияны берем. Ошо айтып атам го, өзүм билген нерсенин бардыгын кантип эгилет, кандай эмне алыш керек, кандай дарылаш керек, кайсы маалда суу коюлат, ошолордун бардыгын. Негизи Кулпунайдын клиенттери кеңириле болот ал. Кулпунай, Кудайга шүгүр, Кулпунай өтө жакшы мөмө экен. Мурун жегенде эле билет элек да. Любой маалда саталды аттык да. Нокаттын өзүндө биз ош иш жака барбадык. Нокат эле сатып аттык. Нокаттын өзүндө эле. Ооба, нокаттын өзүндө эле. Анан мөмө жемиштердин эң кымбат Кулпунай болот. Кулпунай. 1000 сом мен эч нерсе көрө элекмин да. 1000 сом килограмм, 1000 сом. Биз алманын түйүнө бакыт сатат элек бир 15-20 миң эле. Бул 15-20 миң деген 15-20 кило Кулпунай деген сөз экен да. 1000 сомдон болбос. Ошондо бир 10 соток бакты 15-20 миңге сатат элегиз. Ошо эми болот ошондо алман ит суробой. Болуп аткан ооба. Анда Бакыт эке мен эми кадр артында мен сиз менен дагы сүйлөшөм өзүм. Анан бир жакшы маалыматты бересиз, биз дагы үйрөнөлү. Номерди таштайбыз. Номерди жазабыз сөзсүз түрдө. Анан сиздер дагы урматтуу көрүүчүлөр, кызыккан болсоңуздар көрүп, Бакыт экенин номерине байланышка чыгып, бир көчөттөрүн содалашып көрүңүздөр. Кулпунай ала турган болсоңуздар, варенье кайнатам депчи. Аны дагы алсаңыздар болот. Мына YouTube'дан көрүп келгендерге арзаныраак бересиз бирок. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Сайдылардан универсал базардан келдим десе. Анда содаңызды берсин, кырманга береке, дыйканчылыктын ушун берекесин берсин. Ама таза дыйкан экенсиз, чындыгында ушунчалыкты мен мындай нерселерди чындыгында бир чын жанынан көргөн эмесмин буга чейинчи. Эми Кыргызстанда ушундай бир айрыкча ноокатта. Мына Кыргызстанда сизден башка жерде дагы барбы? Жок, Кыргызстанда мен эле. Аны ачык эккендер бар экен да, мындай эски, мурункудагы. Анан ушул мен даже жакын туугандарым дагы ишенген эмес. Сен эптей албасаң керек муну. Мына аркаман сүйлөгөндөр канча болду, угуп аттым, алдыма иштеш керек да буга дейт. Эми аракет кылдык. Ушунча расход кеткенден кийин эми дыйканчылык кылып эле жүргөнбүз, эми Кулпунайды кылдык. Ооба. Биринчи жолу кылсын. Кулпунайды кылдыңыз, башка иш жөн кылса болот экен. Болот экен. Болот экен. Адам кылганда адам кылат да. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат. Жакшы бир клиенттер келсин иншалла, бир жакшы дыйкандар келсин короңузга. Келип ушуну үйрөнүп, чындыгында мына 10 соток жерге 400 миң расход кылсаңыздар,
1 жылда кайтат экен, а? Улак болот. 1 жылда. Эгер 2 балынан терген болсо, дапал неме плюс менен чыгат экен, а? Biz ikinci balona çıkış ayın emek kılıtağız da, köçet kötep emek kılıtağız. Муну көчөтүн сатпай эле тылка менен мөмө алам десе, буну кандай кылыш керек? Мисалы, Biz мен жерди толтуруп алгандан сонда кылам. Сатпай эле жолу мен мөмө сатам деп. Мүчүктөр мына муруттарын кыркып туруш керек постоянно. муруттар кайсылар эми? Ошону көрсөтүп коюңчу. Мурут мына. Көчөт ушудан болот да. Мыналар. Бул бир алгандан кийин албайбы? Бул чыга берет, постоянно чыга берет. Постоянно кыркып турсаң мөмө болот. Күч азымнага кетип атат дагы мөмөсү кичинерээк болуп мындай болуп аз болуп атат да. Biz азыр ушу көчөткө басым коюп атабыз да. Ошо. Чындыгында мен bir видеону bir 10 мүнөт алып болсо керек деп ойлогом. Bir 20 мүнөт болуп калды. Себеп кызыктуу видео экен, мен үчүн да bir эч бир тарткан эмес буга чейинчи. Вакыт аганда содаңызды берсин экен. Рахмат. Bir жакшы клиенттер келсин. Келиңиздер. Кырманга береке. Әлі мен оққандан бір көргенде келіп көрсеңер еще мына көз менен көргөн бөлөк нерсе да. Туура айтасыз. Мен дагы көрүп бардык иш эсимен чыгып калды чындыгындачы. Мына тарабынан да бир көрсөтөйүн силерге. Бул Бактекенин биринчи баштаган 20 соток жери туугандар. Мына бул жакты уже толтуруп, анан дополнительный бул жака картошканы да эгип коюптур. Бул жактан бир Inimin jeri. Inimin jeri dediniz, ha? Inim Rusya ketip, ошону иштеп турабыз. Пашка келгенде берем. Келгенде мына жерде калтырасыз. Ошо кулпунайларын, ошого чейин иштеп турайлы. Мына тооңдар көрдүңүздөр. Келиңиздер көрүп, өзүнүн жеринен көрүп, үйрөнүп алсаңыздар болот.